Быйылкы орозонун так датасы айтылды. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы орозонун так датасы белгиленгенин кабарлады. Муфтият тараткан билдирүүдө Аалымдар кеңешинин номер 1 токтомунун негизинде Рамазан айынын 1-күнү 13 апрелге белгиленген. Башкача айтканда 13 апрелге караган таңда ооз бекитилет. Эске салсак, муфтият быйыл ороз айы 13 же 14 апрелге туш келээрин айткан. Россиядан Кыргызстанга 1084 тонна ун келди. Бул тууралуу Россиянын Кыргызстандагы элчилигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, үстүздөгү жылдын 2 апрелинде Ош шаарында, ал эми 5 апрелде Бишкекте башкы консулдуктун жана Россия элчилигинин катышуусунда РФдан келген ун түрүндөгү жардамды өткөрүп берүү иш-чарасы болгон. Маалыматка ылайык, азык-түлүк 5500 үй-бүлөгө жана өлкөнүн аймактарындагы 78 мектеп окуучусуна максаттуу таратууга багытталган. Жардам берүү Россия Федерациясынын 2020-2021 жылдарга Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк тамак аш программасы фондуна $9 миллион көлөмүндө ыктыярдуу максаттуу төгүмдөрдүн алкагында ишке ашты. Россия Кыргызстанда тамак аш коопсуздугун бекемдөө боюнча мындан башка дагы эл аралык долбоорлорду каржылоону улантат. Россиянын финансылык жана техникалык жардамынын аркасында республиканын 700 мектебиндеги 400 миңге жакын окуучу ысык тамак аш менен камсыз болду деп айтылат билдирүүдө. Жеңиш Молдахматов жаңы партияны жетектей турганы белгилүү болду. Замандаш саясий партиясынын мурдагы төрагасы Жеңиш Молдахматов жаңы партияны жетектейт. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар билдирди. Маалым болгондой, Юстиция министрлигинин расмий сайтындагы маалымат боюнча ал Туран саясий демократиялык партиясына төрага болуп дайындалган. Туран саясий демократиялык партиясы 2004 жылы Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Тайырбек Сарпашевдин жакын туугандары тарабынан негизделген. Жеңиш Молдахматов аталган партиянын презентациясын 8 апрелде өткөрө турганы маалым болду. Жанар Акаев: түрмөдө отурган Атамбаевке көп депутаттар тымызын барып жолугушат экен. Депутат Жанар Акаев Супер ТВ каналына берген маегинде УКМКнын СИЗОсунда жаткан Алмазбек Атамбаевке жолукканы жөнүндө айтып берди. Анын айтымында ал Рыскелдин Момбеков менен бирге мурдагы президентке абакка барган. Сүйлөшүп аябай жакшы отурдук. Ал кишинин ооруп жатканын көрдүм. Көп отура албайт, айрым оорулары козголуп жатканын. Бир чети менин ичим ачышты. Өлкөнү башкарган адамдар мешке жылынып отурганына ичим ачышты. Президент мага өзүнүн убагында кетирген катачылыктарын айтып берди. Мойнун алды. Мени дагы фракциядан чыгарып, кандайдыр бир куугунтук болгону туура эмес экенин. Ошол убакта СДПКдан катачылык кеткенин Атамбаев мойнуна алып айтты. Бизге билинбей көп депутаттар барып жолугушат экен. Тымызын тамак киргизешет экен. Эмне колдоо бар деп сурашат экен. Анткени баары бир Атамбаевдин саясий күчү бар деп билдирди Жанар Акаев. Бир нерсени мойнубузга алышыбыз керек. Атамбаевдин учурунда түндүк түштүк альтернативдик жолу, чыр болсо дагы жептүү реконструкция болгону, датка кеми сыяктуу чоң долбоорлор башталып, айрымдары бүткөн деп кошумчалады ал. Шамурза Бөрүкулов: Жанар Акаев: Кыргызстан деген мамлекетибиз эгемендүү болду деп эрдеңдеп, энебиз эгиз туугандай калпагыбызды асманга ыргытып кубанганыбызга 30 жыл убакыт өтсө да, өз башынча өлкө катары бутуна тура албай, ал эми кыргыз эли туулган жери жок макоолордой болуп, дүйнө кыдырып тентип кеткенин себеби эмнеде экенин сен түшүнөсүңбү? Байкап көрсөм, Атамбаевдин акыбалын кирип көрүп чыкканыңды тим эле бир чоң эрдик кылып койгондой, ооз көптүрүп жаш баладай жетин албай мактанып баяндап жатасың. Коррупционерди колдоп, ага ичиңер ачышып, бири-бириңердин кылмышыңарды жашырып келгениңер үчүн жарыбай келебиз. Сен ушул нерсени түшүнөсүңбү? Кыргызстандай коррупцияга батып кеткен башка өлкө жок болуш керек. Бирок бир коррупционер мыйзамга ылайык тиешелүү жазасын алганын уга элекпиз. Себеби баарыңар бири-бириң менен чиеленип байланышып, чыкпай турган болуп жармашып калгансыңар. Парламент залында чекчеңдеп сүйлөп, алагарга болуп башкалардан бөлүнгөн сен аппакмын дейсиңби? Биринчиден, сен кантип ким аркылуу кайсыл партия менен депутат болгонуңду баарыбыз билебиз. Экинчиден, Атамбаев тандаган, Атамбаевдин элегинен өткөн, Атамбаевдин партиясы менен парламентке барган бардыгыңарды чимкириктеп, дал ошол силердин башыңарды кошкон кожоюнуңар Атамбаев айткан. Демек, сен деле чимкириктин бирисиң. Көп эле Садыр Жапаровго ушул парламент жагып калды деп, башкалардан өзүңдү өзгөчө көрсөтөм дебей эле кой.
Үчүнчүдөн, жакшыбы, жаманбы ошол депутаттар менен дээрлик 6 жылга жакын убакыт ичинде бирге иштеп жүрөсүңөр. Өзүнүн коллегалары жөнүндө жаман сөз айткан Сендейди ачык эле саткын деп коет. Ал эми Атамбаевка кирип чыкканың жакшы деп коелу. Атамбаевдин ден соолугу жакшы эмес, печкага какталып отурганын көрүп ичим ачышты дейсиң. Биринчиден, Атамбаевдин ден соолугу начар, чет жактан дарыланыш керек, онтоп жатат, керезин айтып калыптыр деген сөздөрдү Атамбаев камалган күндөн баштап почти что күндү угабыз. Себеби Атамбаевдин Момбеков экөөңө салыштырмалуу 10 эсе жакшы көрүшкөн адвокаты Жошев менен Кундуз Жолдубаева деген жүгүрүктөрү бар. Ошолор тыным жок айтышат. Атамбаев ооруп жатканын, бирок өткөндө Атамбаевдин сот залында оозу кулагына жете күлүп, ары бери басып тамаша кылып жүргөнү оор адамга такыр окшогон эмес. Андан тышкары 2020-жылы 10 октябрдагы марафондо жаш эле немелер Токтогазыев, Сурабалдиевалар чуркаш боюнча Атамбаевка жете алышпай артта калышып, эркеги жакшы эле көк ала болуп сабалып, ургаачысы болсо көк желкеге келтире муш жеп алган. Ооруган адам анекдот аралаш китеп жаза албайт болуш керек экенин да унутпа. Экинчиден, Атамбаев окшоп ооруган адамдар кадам сайын жүрүшөт. Жанар, биз го Атамбаев экөөбүз жээрибизди жеп, ичээрибизди ичип бир топ жашка барып калдык. Бизди кой, сен сыртка чыгып, чет жакта эмгектенип жүрүшкөн мигранттардын акыбалынан кабар ал. Ошондой эле ак жүрөк экенсиң. Жап-жаш балдар, кыздар оор жумуштун кесепетинен жарым жан болуп калып жатышат. Кыргыз кыздары ашканаларда эртеден кечке идиш жуушуп, химиядан колдору кол болбой эле жоор болуп кеткенин көрүп кет. Кокустан бирөө өтүп кетсе, ошол байкушту Кыргызстанга жөнөтүү үчүн топтолуп акча жыйнайбыз. Ал эми биздин өлкөгө жарандарынын кереги жоктой болуп келген. Дал ошол сен бооруң уруп жаткан Атамбаевдин башкаруу учурунда. Сен Садыр Жапаров деп оозуңду ачпа. Себеби Садыр Жапаров ишке киришери менен эле бул маселеге көңүл бөлүп, оң жакка чечип койду. Атамбаев Өзбекстанга өткөрүп жиберген жерлерди Камчыбек Ташиев кайтарды. Жанар, адам 60-тан өткөндө күндө эрте менен бир жери ооруп ойгон болсо, анда эле ал адамды өлүк деп кое берет. Анчалык эле ичиң ачышып жатса, жанына кирип сиделка болуп, чайын демдеп, колу бутун ушалап карагын. Бул сенин милдетиң. Себеби сен журналист болуп көчөдө сайрап жүргөн жериңен Атамбаев алып барып парламентке бак итип олтургузуп койгон. Атамбаевден карызыңды кайтара турган күн келиптир. Кирип жанына караан болуп олтур. Кагылайын балашка. Шамурза Бөрүкулов. Камила Талиева. Жээнбеков ушунча жылдан бери чечилбеген чек араны мен чечмек белем деген. Бул тууралуу экс-министр саясатчы Камила Талиева Назарньюс маалымат агенттигине билдирди. Сооронбай Жээнбеков президент болуп турганда Баткен областынын кызы катары эл менен бирге чек арадагы көйгөйдү чечип бергиле деп Ак үйдүн алдына митингге чыгып талап кылганбыз. Ошондон кийин мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков Баткенге барып эл менен жолукту. Ошондо ал ушунча жылдан бери чечилбеген маселени мен чечмек белем деп кыйыр түрдө айткан. Бүгүнкү күндө Садыр Жапаров мамлекет кыйчалыш турган учурда келди. Ошондуктан бир күндө чечип салат дегенден алысмын. Бирок бул маселени чечкенге аракет кылышы керек. Азыр эл күтүп жатат да. Садыр Жапаров кайтар элем, эскиден сабак алып чек араны жана аткезчилик маселесин чечиши керек, деди саясатчы. Назира Айтбекова. Тилек Токтогазыев учурунда премьер болгондо эч ак көтөрүлмөкпүз. Мындай оюн белгилүү алып баруучу Назира Айтбекова социалдык баракчасына жазды. Тилек Токтогазыев Кыргызстанды көтөрөт деп ишенем. Мыкты жигит. Учурунда премьер болгондо эч ак көтөрүлмөкпүз. Ушундай жаштар, мыктылар, көкүрөгү токтор келсе, аферисттерден тажабай койдуңар. Алданган, жарды жашаган, курмандык болгон биздин элге жагат окшойт. Психологияны, нейрондорду өзгөртүш керек. Тилектей жаштарга 2 кол, 2 бутум менен жардам берем деп жазган ал. Топ кыздар энеден туума жылаңач болушуп фото сессия уюштурушту. Дуайдын Марина аймагында асман тиреген имараттын балконунда жылаңач болуп сүрөткө түшкөн кыздар коомдук бузукулукка айыпталып кармалды. Бул тууралуу дүйнөлүк басылмалар жазып чыгышты. Маалымат кылайык, 3 апрель күнү интернетте 10дон ашык жылаңач аялдын балкондо тизилип турганын көрсөткөн видеолор жана сүрөттөр тараган. Дубайдын полициясы бул окуяга тиешеси бар бир топ адамды камакка алып, алардын иши мамлекеттик прокуратурага жиберилгенин билдирген. Бул өтө начар жүрүм-турум, Эмират коомунун баалуулуктарына жана этикасына туура келбейт деп айтылган полициянын билдирүүсүндө. Бириккен Араб Эмирлигинин мыйзамдары боюнча фотосессиянын бардык катышуучуларына $1350 айып пул салынат же 6 айга камакка алынат.
Бириккен Араб Эмирлиги жакынкы чыгыштагы мамлекеттердин арасынан либералдуу өлкө катары каралганы менен сөз эркиндигине байланышкан катуу мыйзамдары бар. Жарандар интернеттеги комментарийлери жана видеолору үчүн камалат. Ошондой эле ири порнографиялык сайттарга кирүүгө тыюу салынган. Адеп ахлакка туура келбеген иш-аракеттер үчүн жарандар 6 айга чейин камакка алынып, 5000 аек, болжол менен 115 000 сом өлчөмүндө айып пул төлөйт. Булак Назар News KG.